Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекти кирди кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы? Эфирде кечки жаңылыктар каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта 10 июндан тарта мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерге карата чаралар көрүлүп, айрымдары өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Борбор Азиядан келген мигрант москвалыктарга туура жашоону үйрөтүүнү чечти. Жаңы Москвада кыргызстандык аял орус баланы бетке чапкан. 10 июндан тарта мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерге карата чаралар көрүлүп, айрымдары өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында өлкөгө 10 миллион турист келген. Кыргызстандын коопсуз болгонунан кабар берет. Биз мигранттарды кучак жайып тосуп алабыз, бирок алар өлкөнүн мыйзамдарын сакташы керек. 10 июнга чейин легалдашууга убакыт берилген. Ошондой эле мигранттар коомдук нормаларды сакташы зарыл. Социалдык тармактарда кээ бир чет элдиктердин көлдө самындап жуунуп жаткан видеолору тарап жатат. Бул туура эмес. Мурда баарын депортациялоого шарт болбосо азыр күчүбүз жетет, деди Ташиев. Эске салсак, өлкөдө 10 июндан баштап нелегал аталышындагы рейд жүрүп, чет элдиктер текшерилет. Борбор Азиядан келген мигрант москвалыктарга туура жашоону үйрөтүүнү чечти. Жаңы Москвада кыргызстандык аял орус баланы бетке чапкан. Басылманын маалыматы боюнча, турак-жай комплекстеринин биринде мигрант достору менен анын баласын сабап салышканы үчүн оюн аянтчасында эле бейтааныш адамдын баласын чаап жиберген. Жаңжал аялдын баласы балдардан топту уурдап алып качып кеткенден башталган. Балдар анын артынан чуркап келип, топту кайра алып кетишти. Бул балага жакпай калып, апасына арызданат. Жергиликтүү тургундардын айтымында, кыргызстандык аял сыртка чыгып баласын 4 адам сабады деп кыйкыра баштаган. Жаш балдарга катуу кыйкыргандан кийин аял чындыгында эмне болгонун түшүндүрүүгө аракет кылган, баланы чаап жиберген. Жергиликтүү тургундардын айтымында, бул анын балдар менен болгон биринчи мушташы эмес. Ал келгенде ал балдарды бардык күнөөлөргө күнөөлөп, аларга жашоо боюнча катуу лекцияларды айтып келет. Маалым болгондой, буга чейин жабыркаган баланын ата-энеси милицияга кайрылган. Кабарлар Спутник Кыргызстан басылмасынан жана официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.